Биздин алгачкы түнкү тентектер көрсөтүүбүздүн алкагында ИИМдин кайгылуу кызматы менен чыккан жүрүшүбүздө бир катар окуяларга күбө болдук. Белгиленген маршрутты алган милиция кызматкерлерине Борбордук нөөмөт бөлүмүнөн келген маалымат боюнча алгач Малдыбаев Жаманбаев көчөсүндөгү жол кырсыгы болгон жерге бардык. Анын катарында Subaru Impreza үлгүсүндөгү унаа жолдон чыгып, аркы кирип турганына күбө болдук. Милиция кызматкерлерин көргөн айдоочу ал эч кимди чакырбаганын айтып, унаа техникалык себептерден улам жолдон чыгып кеткенин айтты. Айдоочудан мыйзам чегинде түшүнүк катын жаздырып алышты да, бардык байланыштарын тактап, андан кийинки чакырууга жол алдык. Андан соң белгиленген маршрутты кыдыруу башталып, Бетастория соода борборунун жанынан тыюу салынган жерге токтотулган унааларга эскертүү берели десе, ээлери келбей жатып, бир маалда 3 унаанын тең айдоочулары сүйлөшүп алгандай пайда болушту. Анан мыйзам боюнча протокол толтурулуп, айып кагаздары жазыла баштады. Камеранын сүрүүбү же чындап эле туура эмес жерге токтотконун түшүнгөн үчүнбү, кай бирөө күнөөсүн мойнуна алса, кай бирлери унчукпай толтурулган айып пул кагаздарына кол коюп берип, жолуна түшүштү. Байке, biz тура эмес кылып алдык. Тура эмес токтойт. Андан ары уланган кайгуулда караңгылатылган айнектүү унаанын артынан түшүп токтоткон кезде айдоочу камераны көрүп, машинеден түшпөстөн автолордун атайын токтотуучу жайына барууга дароо эле макулдугун берип, милиция кызматкеринин коштоосунда Щербаков көчөсүндө жайгашкан айып токтотмосуна алып барып киргизилди. Домой жерге. Ал жерде дагы жүзүн көргөзгүсү келбеген айдоочу 5-6 сантиметрче ачылган терезе аркылуу кагаздарга кол коюп берип, андан ары жол уладык. Щербаков көчөсүнөн чыккандан соң шаардын башка тарабынан чакырык түшүп, мас абалында унаасын башкарып, элдердин өмүрүнө коркунуч туудурган жаран кармалган Учкун кичи районуна жөнөдүк. Ты со мной будешь так разговаривать? Оборвалась, ладно. Кайра айтып коесуң, эмне дейсиз? Эмне дейсиз? Сөз деп эту камеру тебе очень глубокое место. Курчали. Аны көргөн жокмун, бирок жолдо жүргөн маңайыма чыккан. Сесин чыгабы жана. Мас болгон айдоочуну туугандары менен алып, наркология борборуна текшерүүдөн өткөрүп, мас абалда экендигин мыйзамдуу түрдө аныктоо үчүн бара жатып, Туңгуч кичи районунан дагы бир жол кырсыгына туш болгондорго күбө болдук. Мас соосу белгисиз болгон айдоочулардан оңдуу жооп ала албаган соң керектүү кадрларыбызды тасмага түшүрүп болуп, андан ары бара жаткан максатыбыз наркология борборуна жөнөдүк. Наркология борборунан ээ жаа бербей баарын ашата тилдеген айдоочуну текшерүүдөн өткөрүү ишине күбө болдук. Меня закрыли. Мою машину закрыли. Документы у меня есть. Слышишь? Ты если не освободишь, слышишь? Если ты не освободишь, я буду все жаловаться, слышишь? Ты не имеешь права. Слышишь?
Серьезно, ты мою руку. Ай, ёп. Это серьезно. Ах. Я понял, что вы меня закрыли, вот смотрите. Мою машину закрыли на собственном доме. Меня сюда привезли. Меня с собой привезли. Она... Сейчас я здесь экспертизу пройду. Путем. Она какой вы видите, потому что я сопротивлялся, если что, а вот, ну, а чем, ну, на видео есть, когда я домой приехал, как ваши там жители, слышишь, слышишь, если мне вот так будете предъявлять, что я сопротивлялся, я тебе серьезно говорю, я в рот перевернусь там, вы охуите, я вам серьезно говорю. Можно я покурю, да? Нормативы знаете? Они сиськи есть, да? Они еще прикиньте вот так делают. А я это все тут не оставлю, правильно? Да? Я еще из дома. Все, дома костюм, я специально это делаю. Ошентип бул жолку түнкү тентектер көрсөтүүсүнүн убакыт саат аягына чыгып, кайгылуучулардын мындан аркын өмөтү тынч өтүшүнө тилектештигибизди билдирип, түнкү 3-4 чамасында жай-жайыбызга тарадык. Эскерте кетчү нерсе, мындан арадагы түнкү тентектер көрсөтүүсү ар жумада сиздерге тартууланып турмакчы деп, урматыбыз менен Факт KG редакциясынын жамааты.